Азыр 4 айлык балам бар үйдө. Жаңы төрөдүм ошо эмеде. 4 ай болуп калды. Аны үйгө кызым окуудан келгенде ага чыдап коюп, сабактан келишкенде ошондо коюп чыгып оңдоп атам. 41 жаштагы Зулайка Турдукеева Токтогул районунун тургуну. Ал автоунаалардын түрүн оңдойт. Бул кесип менен алектенгенине 10 жылдын жүзү болгон. Унаа устачылык боюнча атайын билими деле жок. Унаа оңдоону жолдошунан үйрөнгөн. Машинанын, мындай айтканда, машинанын бүт түрүн карайбыз. Электростосун оңдойбуз, моторун, коробкасын, бүт. Кузовдарын жазайбыз, краскасынан беричи. Краска жазайбыз, полировка гана кылбайбыз, калганын жаза беребиз. Биздики күнүнө ар кандай болуп калат, эми мисалы үчүн 3 болуп калат, 4 кээде эме көп убакта сезон убагында 10 чакты болуп калат. Азыр мертой сезондо. Кудайга шүгүр, азыр деле жакшы иштеп атабыз. Адатта бул кесип менен мырзалар алектенгени көзгө сиңгендиктен келген кадарлар аял кишини көрүп бир чети таң калышып, анын оңдогонуна күмөн санашат. Тескерисинче ага ишеним жараткандар да бар. Ишенбегендер болот, анан кээ бирлери болот. Жок, аял киши так жасайсың, тигүү деп кээ бирлери наоборот көп келгендер бар. Ошондойлор болот. Анан түшүнбөгөндөр да болот. Койчу аял киши жасайбы, жок, ишенбейбиз дегендер да болот. Анан андайлар чанда мындай азыраак чыгат, анан бирок эми ишенгендер көп да бирок. Зулайка 4 баланын энеси, социалдык контракт долбоорунун катышуучусу. Ай сайын бөлүп алган жөлөк пулдун ордуна бир эле учурда 100 000 сом алып, кайтарымсыз каражатка керектүү болгон тетиктерди сатып алган. 100 000 сомго көп нерсе алдым. Бизге ай сайын пасояны карап тургандан көрө ошо соцконтракт менен 100 000ден алып алган оң экен да. Ошол акчаны ай сайын пасоя келет деп күтүп отура бербестен, акчаны алып алсаң, өзүңүн оңдогонго, кылганга инструменттериң болсо, күнүмдүк акчаңды таап, оокатыңды таап жей берет экенсиң да. Мурда күнүмдүк көп нерсени запчас оңдогонго күлүштөрүм жок, эмелерим жок, сваркам жок, азыркы жаңы методдогучу ошолорум жок, көп кыйналчумун. Анан азыркы себепте эме жаңы алган үчүн жакшы эле мага. Каарманыбыз күнүнө 2-3 унаа оңдоп чыгарат. Жолдош экөө бири-бирине оңдоп жаткан унааларына келигишпейт. Түгөйлөрдүн балдары да техникага кызыгышат. Алардын экинчи уулу унааларды краскалоо жана унаа электригин үйрөнүп жатат. Балдарым 2 балам бар. Экөө тең эле ошо техника, бирөөсү ошо жалаң автоэлектрик. Ал бүт ошо электростону оңдоп эметип атат. Азыркы учурда сырт жакта да азыр эметип атат, окуп үйрөнүп атат. Москвада. Бул балам азыр ал ушу краска жагын, кузовну жасап атат. Деле майда-чүйдө мотор сатар жасайт, анан көбүнчөлүк ошо краскага басым жасап атат. Эми Кудай буйруса дагы муну кедейтип алсак, өзүнчө только ошо краска цех ачам деп, ал өзүнчө эметип атат. Албетте, ар бир кесиптин өзүнө жараша түмөн түйшүгү болот. Кубандырганда, ызаланганда окуяларга туш болот. Ар кандай сөздөргө, тыюуларга терикпей өз калоосун жүзөгө ашыра алган. Диана Раимжанова, Бектур Иманалиев, Токтогул району.